Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу Жалал Абад шаарынын жана Жалал Абад облусунун тургундары, биздин мекендештерибиз, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Жалал Абад шаарындабыз. Азыр биз кетип аткан көчө бул азыркы аты Кыргызстан көчөсү. Мурдагы аты кандай көчө эле ага? Кирасина көчөсү эле. Мына ушул көчөдөн сиздер күткөн, сиздер сураган 2 бөлмөлүү батир сатылат экен. Мынау сиздер көрүп турган оң тараптагы кызыл үйлөрдөн азыр мен сиздерге ушул үйдү көрсөтмөкчүмүн. Андыктан сиздер бул үйдүн дарегин түшүнүп алдыңыздар. Бул дарек Жалал Абадтын Сымуу Кичи районунун борбору болуп саналат. Мына ушул поворот менен Кыргызстан көчөсү менен централдык трассадан келгенде светофорго жетпей оң жака бурулуп парктан өткөндөн кийин кирет экен. Азыр биз сиздер менен чогуу кирип, чогуу назар салып көрөлү. Балким ушул үй сиздерге жагып, алып калсаңыздар, биз кубанычта болот элек. Урматтуу мекендештер, биз азыр ушул Кыргызстан көчөсү менен келип, тиги жактан мына жанындагы кошуна домдун айланып, ошол жак менен автоунаа менен кирдик. Мен сиздерге бул ориентирди жакшы түшүндүрдүм. Бул сиздер көрүп турган кызыл түстөгү кирпичтен салынган Сайыз убагында курулган дом, номери 116, Сымуу Кичи району, Жалал Абад шаары. Мына ушул 3 кабаттуу үйдүн биринчи сол жактагы подъездинен 9-чу квартира киргенде биринчи кабаттагы оң жактагы квартира сатылат экен. Мына ушул квартираны азыр сиздерге көрсөтөбүз. Мына бул 2 пластиктен терезелери бар экен. Мына ушул квартира сатыла турган үйгө караштуу терезе. Демек, ремонту жаңы болгондугун үй ээлери белгиледи. Мына подъездеги ремонтту да өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы эле ремонт экен. Азыр мына үй ээлери бизди күтүп атат. Азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Мына ушул номер 9-чу батир. Сиздер көрүп, сиздер күтүп аткан. Буга чейин биздин видеолорубузга көбүнчө Жалал Абад шаарынан батирлерди жана жер участкаларын, үйлөрдү тартыңызчы деген суранычты көп калтырдыңыздар эле. Биз сиздердин суранычыңыздарды аткарып Жалал Абад шаарына келдик. Айтсаңыз эже, ремонт жаңы болгон окшойт, жаңы болуптур, Мына жерге оң жакта кире бергендеги биринчи эшик көрүп турасыздар. Аквапласттан пластиктен эшик жасаптыр. Бесшумный. Жылуулукту ичкериден сыртка, сырттан ичкериге алып кирбейт. Жакшы эшик жасатыпсыздар. Бул жак ванна душ да? Арестону бар экен. Мына караңыздар, 50 литрлик арестонду орнотуп коюптур. Ысык суу жайын кышын бар экен. Канализациянын трубалары бүт жаңы коюлуптур. Анан маани берип караңыздар. Бул ваннанын кафели жакшы жабыштырылыптыр, ачык түстө экен. Мына ваннанын чекесинен дагы эч бир жеринде утечка жок, суу кошумча чачырап акпайт экен. Бар жогун даярдап коюптур. Кийим илгичтери да бар, күзгүсү менен унитаз, асты кафе. Бар жогу даяр. Ал эми мен сиздерге дагы бир нерсени эскертип айтып коеюн. Бул 2 бөлмөлүү батирдин ремонту жаңы ремонт экен. Сайыз убагында курулганы менен, бирок бүгүнкү күндө заманбап деңгээлде капиталдык ремонттон өткөрүптүр. Мына караңыздар, бардык электроточкалары дагы жаңы коюлуптур. Сиздердин жашоо шартыңыздарга даярдап коюптур бул жагын. Потолок боюнча айталы. Потолок гипсокартондон жасаптыр. Сафит лампочкалар коюптур төрүнө мындай. Мына жерге жакшылап люстра коюп койсоңуздар эле, бул жагы сонун болуп кооздолуп калат. Бул кире бериштеги зал, сиздер көрүп турган. Мына биз келген тарапта, подъезд тарапта айнеги бар. Сыртында темир решеткасы, айнеги подоконниги менен терезеси пластиктен жасалган. Ал эми полду карап коюңуздар. Пол жыгачтан, демек жылуу болот. Эшиктери дагы жыгач, кадимки
сайыз убагында коюлган өзүнүн родной эшиктери көрүп атасыздар. Мен сиздерге бул залды көрсөттүм. Ал эми залдан ичкери киргенде оңго бурулуп, бул жерде өзүңүздөр көрүп байкагандай, бул ашкана, кухня. Кухняда дагы мынандай кафелди жабыштырып, бүт баягы тамак бышыруучу аянтка кафелди жабыштырып, сиздердин баягы жууп тазалооңуздарга, тамак аш жасооңуздарга ыңгайлуу шартты түзүптүр. Кухонный мебель орнотулган, газ бар, газ плитасы бар. Мына жерде ысык суу, муздак суу постоянно ичүүгө, идиш-бидиш жууга даяр экен бар жагы. Бул кухня болду. Эми мен сиздерге кухнядан кийин спальный бөлмөнү көрсөтөйүн. Бул бөлмө күнчыгыш тарапта жайгашыптыр. Узун, чакан бөлмө экен. Дуал бардык бөлмөлөрдүкү мына ушул спальныйдагыдай жаңыдан шпаклевка тартылган. Бирок эгер сиздер ушул боюнча алгандан кийин калтырып койсоңуздар болот, же болбосо каалаган түстө водомесёнка сүртүп койсоңуздар болот. Бул жагы дагы мына пластиктен терезелери жасалыптыр. Жылуу форточкасы бар экен, сырты темир решетка. Подоконниги кеңир экен, пластиктен жасалган. Бул спальный бөлмө болду, урматтуу мекендештер. Анан мен сиздерге бир нерсени белгилеп айтып коеюн. Азыр мына спальныйда дагы, тиги залда дагы мебелдерди көрүп турасыздар. Эгерде мебелдер сиздер кааласаңыздар, ушул мебелдер бизге калсын десеңиздер, келишимдин негизинде үйээси калтырышы мүмкүн. Туурабы, мебел калабы? Эгер магазинден алынган боюнча да. Жаңы боюнча экен, мебел. Мына жакта бир шкаф бар экен. Кааласаңыздар ушул шкафты өзүңүздөргө спальныйга комплект кылып алып калсаңыздар болот. Анын комплеги мына спальный диван. Ушуну жаңы экен, даже колдонбоптур. Мен сиздерге матрасын чейин алып ачып көрсөтүп коеюн. Эч колдонбогон жаңы диван шкафы менен экен. Ал эми залда мына Г-образный чоң диван. Конокторуңуздарды ушул жерге коноктосоңуздар, өзүңүздөр менен барып эс алып жашасаңыздар болот. Жаңы ойдон келишимдин негизинде бир аз мебелдин акчасын кошуп берсеңиздер, ушул жерде мебел калышы мүмкүн. Мен сиздерге 2 бөлмөлүү сымуудагы, болгондо дагы сымуунун центриндеги 2 бөлмөлүү батирди көрсөттүм. Документин да көрсөтүп коеюн. Документи бар жайында экен, техпаспорты бар. Ичинде мына сиздерди кызыктырган эң негизгиси бул чиймеси. Биз көрсөткөн мына спальный, анан зал, азыр биз турган жер, анан кухня, мына бул жер прихожка, анан экинчи бөлмө мына бул даараткана, душ, ванна. Мына ушул квартира, документи баары жайында экен. Сиздер ээси менен эгерде сатып алгыңыздар келсе, тез арада байланышып сатып алсаңыздар болот. Биз азыр баасы менен телефон номерди айтабыз. Айтсаңыз эже, бул батирдин баасын канча деп баалап атасыздар? Эми ошо 22 өзүндө баасында мына мебелдердин кошпогондогу баасы. Эми мебелдерди дагы алам десе дагы сүйлөшө беребиз. Жок, албайм десе бошотуп бере беребиз өзүнүн эмесинде. Демек сиздер бул батирди мебелди кошпогондо $22,000 деп жатасыздар. Акчасы да эми. $22,000. Кеми барбы бир аз? Эми сүйлөшөбүз. Сүйлөшөсүздөр, $22,000 бир аз кеми бар экен. Эгер нак акчаңыздар болсо, сүйлөшсө болот. Кайсы телефон номерлерге байланышка чыгыш керек? 0552 менен 051958 мегаком боюнча. Билайында барбы? Билайым бар 0779 менен 817206. Ушул эки телефонго чыкса байланышат биз менен. WhatsApp номери барбы? WhatsApp бар. Ушул номердин биринде? WhatsApp ушу мегакомдо. Мегакомдо. Демек түшүнүктүү. Эже бул батирди жакшы сатып алыңыз. Эгерде сатсаңыздар, акчасы берекелүү болсун. Анан ким ушул батирди сатып алса, биздин көрүүчүлөрдүн арасынан кайсы мекендешибизге туура келсе, ушул жерде тойлор болсун, жакшылыктар болсун, ага куттуу үй болсун, насип кылсын. Биз ким сатып алып ушул үйдө жакшы жасап, көгөрүп багарса, биз сүйүнүчтүү болобуз. Баарыңыздар
үйлүү жайлуу болуңуздар. Сиздер Тез кабар каналын көрдүңүздөр. Эгерде сиздерде ушул сыяктуу сатыла турган батириңиздер же үйүңүздөр автоунааңыздар болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Тез кабар кызматы Кыргызстандын бардык жерине барып кызмат кылат. Биздин телефон номерлерибиз 0558 86 00 11. Görüşkönчө аман туруңуздар. Макул эже, аман туруңуз. Biz çıktık. Бул жерде мен соц объекттерди эске салып коеюн сиздерге. Эмнелерге жакын экендигин. Соц объекттерден негизи бул сиздерге көрсөткөн батир мечитке жакын, бала бакчага жакын, мектепке жакын жана Рахат чайканасынын жанында жайгашыптыр. Сиздер ошол ориентирлерди алсаңыздар болот. Демек, соц объекттерге жакын, бала бакча балдарыңыздарды бала бакчага бергенге, мектепке бергенге жана өзүңүздөр мечитке каттап турганга ыңгайлуу жер экен. Амандыкта туруңуздар.